Бул автоунаа Кыргызстанга 2013-жылы алынып келинип, убактылуу сактоочу жайга коюлган. Андан бери 3 жыл өтсө дагы унаанын ээси таптакыр келген эмес. Бул убакыт аралыгында унаа колдонулбай тургандыктан чирип баратат дешет адистер. Соклук районунун Вайын Антоновка айылындагы убактылуу сактоочу кампада 3 жылдап ээсиз турган унаалардын саны 23 түзөт. Алардын ээлери бажы төлөмдөрүн төлөмөк тургай, өздөрү тууралуу маалыматтарды белгисиз болууда. Мындан улам бажы кызматы унааларды мамлекетке өткөрүү боюнча аракеттерди көрө баштаган. Унаалардын кожоюндарына өздүгүн билдирүүгө 1 ай убакыт берилүүдө. Эгер алар келбей турган болсо, машиналарды ээсиз деп таап, мамлекеттин карамагына өткөрүү үчүн бажы кызматы сотко кайрылат. Негизинен бул жерде Россия Федерациясынан келген машиналар Жигули, Волга үлгүсүндөгү. Бул машиналардын негизинен кожоюндары табыла турган болчу, бүгүнкү күндө бул автоунаалар Бажы Союзунун автоунаасы болуп эсептелинет. Эгерде кожоюндары табылып келе турган болчу, эч кандай бажы төлөмү жок эле биз аларга өткөзүп беребиз да. Болгону бул жерде кампага сакталган акча төлөмдөр бар да, ошолорду төлөшкө туура келет. Эскерте кетсек, өткөн жылы да 24 унаанын ээси изделип, бирок табылган эмес. Мындан улам алар сот аркылуу мамлекетке өткөрүлүп берилген. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна 2 жума мурда кат келген. Эми алар 1 апта аралыгында каттап, унааларды оорукана, балдар үйү сыяктуу мекемелерге бөлүштүрүшөрүн айтышууда. Реестр фонду госимущества деген бар. А жерде ар бир мекеме канча машинеге муктаж бар да. Керкилердин даже бир да машинелери жок. Биринчиден биз бул машинелерди социалдык объекттелерге таратылабыз, жана больницаларга, немелерге. Бирок бул машинелердин абалдары кичине акча салым кылыш керек, бирок мындай жүрө турган эле машинелер. Эми жогорудагы 23 унаанын кожоюндары табылабы белгисиз. Анткени 2 жылдан бери бир эле унаанын ээси келип, бажы төлөмдөрүн төлөй албастыгын айтып, автосунан баш тарткан. Эгер бул жолу өздүгүн билдирүүнү каалагандар болсо, бажы кызматына 15 июнга чейин кайрылышса болот. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС.